Менің балдарым ошол жерде отырып таштап коесуң. Акыл беришкен. Ошого да таарбайсыз. Sen bir emеңди сагалап. Абдан чоң аналитический kitaplarni жазды. Мына кейінгі кездерде де айрықша біз ушуну талкуулап отурабыз. Мына башталыш бирдей болгон, мынандан бери чейрек кылымда ар бир мамлекет, ар бир республика өзүнүн жолдорун тандады. Мына ушул жолдо Эркебай өзү толук катышып, өзү аралашып. Биз болсо ушинтип бүгүнкүдөй болуп чогулуп турушубуз керек экен да өзү негизи. Кагазга түшүрүш керек экен. Бул биздин тарыхыбыз. Мына ушул күнгө чейин көп нерсе. Эми Абдыган Эркебаевдин китеби аябай жакшы китеп болуптур. Биринчиден мынакей мамлекеттүүлүк деп айтабыз. Мамлекеттүүлүк деген бул оңой нерсе эмес. Мамлекеттүүлүктүн ысыгы, суугу бар дегенде мамлекеттүүлүктүн көп азап тозогу болот. Ошолордун баарын ошо баягы негизги каармандардын мисалында, ошол эле биздин буга чейинки болгон президенттердин мисалында, жана ошо жогорку кызматта иштеген коомдук ишмерлердин мисалында ошо жакшы китеп жазган экен. Кетирген кемчилдиктерди айтпасак, анда бардык эле нерсе жакшынакай болуп аткан экен. Андай болсо эмне үчүн республикабыз өнүкпөй жатат? Эмне үчүн биз ушул башка өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден дагы артта калып жатабыз деген ой элдин арасында туулат. Мына айтып атканым да ушул бүгүнкү катышкан кишилердин жасаган эмгегин дагы, кетирген кемчилдигин дагы окумуштуу катары. Ошол китептерде, ошол жазылган материалдарыбызда, радиодон, телевизордон берип жаткан билдирүүлөрүбүздө, сөзүбүздө ачык айтыш керек. Бирөөнү жамандайлык деген ой жок. Кеп, ошо биз кетирген, бир жетекчи болуп турган мезгилдеги кетирген кемчиликтерибиз кайталанбасын деген сөз. Биз кетирген, ушул жердеги отурган кишилер кетирген кемчилдиктерге ошолор жок дегенде, мына канча жыл өткөндөн кийин, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин дагы ошо кетирген кемчиликти атаан көрө, мен ошондо туура эмес кылган экенмин, мен туура эмес чечим кабыл алган экенмин, мен ошол кезде жетеленип калган экенмин, республикага зыян келтирген экенмин деп адамдар ачык айтыш керек. Эгер ал адамдардын, ошо жетекчи болуп жүргөн кишилердин өзүнүн ачык айтып, кемчилдигин мойнуна алууга кудурети жетпесе, биз окумуштуулар айтышыбыз керек. Мындай болгон, мына мунусу жакшы, мына мунусу жаман, мына бул кемчилдик деп айтышыбыз керек. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул биздин келечегибиз үчүн керек. Өтүп кеткен тарыхтан жакшы жагындагы, жаман жагындагы туура көргөзүп, жакшы жагын колдоп, андан ары өнүктүрүп, жаман жагын кайталабаш үчүн сабак болушубуз керек бизде.